ВИЧ передается во время беременности, во время родов и во время кормления ребенка грудью. Поэтому вот в 3 местах мы проводим как раз таки профилактические мероприятия. Кандын кургак тамчысы бул ВИЧти аныктоонун заманбап ыкмасы. Ал илдетке чалдыккан баланын дартын аныктап, дарылоону мүмкүн болушунча тез убакытта баштоого жардам берет. Жаңы методика Ошто дагы колдонула баштады. Алгачкы кан текшерүү бала төрөлгөндөн 2 суткадан кийин эле жүргүзүлгөнү жаңы ыкманын артыкчылыгы. Дарыгерлердин айтымында 6 апталык ымыркайларды тестирлөө жана жарык дүйнөгө келгенден кийинки 12 аптада дарылай баштоо ВИЧ-СПИДтен чарчап калган балдардын санын 75%га азайтууга жардам берет. ЮНИСЕФ тарабынан жана мына Российский Федерация тарабынан бизге каржылоо келип, ошонун алкагында биз жумуш алып бардык. Мен айтат элем, жемиштүү жумуш алып келдик. Себеби дегенде, эгерде мына 2006-2007 жылдары 40%дан өдө болсо, энеден балага өтүү проценти, азыркы мезгилде биз 3,5% жеткиздик. Бул деген аябай чоң жетишкендик деп айтат элем да. Кыргызстанда 2013 жылы программа башталганга чейин ВИЧ илдеттүү энелерден төрөлгөн балдарда дартты эрте мөөнөттө аныктоодо кыйынчылыктар жаралып келген. Айрыкча өлкөнүн алыскы райондорунда төрөлгөн балдардын ынак канынын үлгүсүн өз убагында транспорт менен жеткирүүдө бир топ көйгөйлөр бар болчу. Кургак капиллярдык кандын методикасын колдонуу менен маанилүү диагностикалык жана дарылоо процедуралары камсыздалды. Себеби мындай кургак канды алып текшерүү өтө жеңил. Ошон үчүн 48 саатта текшерилет бул бала. Андан кийин 3-4 жумалыгында, анан 3 айлыгында текшерилет бул балдар. Именно ошол жана ранняя диагностика боюнча. Анан экинчи жагы бул ранняя диагностиканы. Жанагы фильтровальная бумага деп атпаймынбы? Удобно для транспортировки. Если илгери биз деген пробиркага канын алып туруп, ошол канын самолет аркылуу, да башка немелер аркылуу жүргүзгөндө эми риск, башка адамдарга риск заражения дегенди азыркы мезгилде биз деген исключаем. Ал фильтровальный бумага кан алынат, кургатылат, определенный жанагы салфан мешокко салынат дагы, анан аны оп-оңой эле Бишкекке же биздин центрге. Ош облустук СПИД борбору буга чейин тапшырылган канды Бишкекке транспорт менен жеткирип келсе, жыл жаңыргандан бери мекеменин өзүндө дарт аныктап калышты. Ал эми кандын кургак тамчысы аркылуу дартты аныктоо август айынан бери жүргүзүлүп, 20 ымыркайдан анализ алынган. Азыркы күндө ошо 20 экземпляр отрицательный результат ВИЧи жок деп чыккан жыйынтыгы. Андан кийин бирок бул результат бизде окончательный деп эсептелинбейт. Биз 18 айга чейин күтөбүз дагы. 18 айда дагы биз ИФА деп коебуз, иммуноферменттин анализ менен антителолорун аныктайбыз, баланын канындагы антителону аныктайбыз. Эгерде жок чыкса, жыйынтыгы отрицательный чыкса, анда биз ВИЧ энеден төрөлгөн ымыркайды бул жерден учеттон снимать этебиз. Ош облустук СПИД борборундагы лаборатория ушул жылдын январь айынан бери иштеп жатат. Оштун тургундары эле эмес, Жалал Абад жана Баткен облустарынын жашоочулары дагы дартка текшерилет. Кыргызстанда 1991 жылдан тартып 2017 жылдын 1-сентябрына карата ВИЧ илдетине чалдыккан 7264 жаран катталган. Алардын 717си жаш балдар. Адина Досумбетова, Тилек Адинабеков, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак.